Итак, в синем углу октагона боец весовой категории 66 килограмм, роста 75 сантиметров, ему 25 лет. Профессиональный рекорд: 5 побед, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по кикбоксингу. Представляет бойцовский клуб «Аль-Мунар». Тренер Тыныбек Арслан. Встречаем Абдуллаев Акбар! И его соперник в красном углу. Весовая категория 66 килограмм, роста 75 сантиметров. Ему 20 лет. Профессиональный рекорд: 3 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Представляет бойцовский клуб «Джаш Куч Москва». Тренер Айбек Мусаев, Микки Галугулов. Встречаем Жолдошбеков Эрбол! Бойцы на середину. Поприветствую друг друга. Правила знаем, не нарушаем, активно защищаемся. Обоим удачи по углам. Нормату Арлаш Мушташ өнөрүнүн көрмандары ошентип Кыргыз спорту каналында түз эфирде биз чейрек финалды баштадык. Первый раунд. 121 ал эми гран-при 3 ошондой эле 66 килограмм салмактагы демек чейрек финалга чыккан алгачкы жуп. Албетте бири-биринен ашташып кем калбаган мушкерлер. Ошол эле Эрбол Жолдошбеков ал кызыл бурчтан чыкты, ал эми Акбар Абдуллаев ал көк бурчтан чыккан. Экөө тең биринчи демек баскычта 8ден 1 финалда атаандаштарын убактысынан эрте уткан болчу. Ал эми Акбар Абдуллаев ал сериялуу соккуларды узатып биринчи раундда жеңип кеткен. Ага каршы демек ошондо Өмүрбек Токтали уулу чыккан болчу. Андан кийин Эрбол Жолдошбеков ал Эрлан Ташболот уулун утуп алды. Экинчи раундда ийгилик жараткан. Азыр болсо ошентип мына мушкерлер демек чү дегенде эле чабуулдан баштады аракеттерин. Ал мезгилде ошондо Эрбол Жолдошбеков турнирдеги негизги фавориттердин бири деген Акбар Абдуллаевдин артын өтүп, бул жакта муунтук басым колдонгонго аракет кылып атат. Албетте түз моюнда алып кетүү мүмкүн эмес, ошондуктан алгач сокку узатканга аракет жасайт, андан кийин моюндан тартып кетүү керек. Мына азыр бутка кирип демек кезектеги тейктаунду жасоого аракет кылды, бирок Акбар Абдуллаев мына ошентип демек позициясын оңдоп кетти. Мындай темп менен кете турган болсо, азыр мына нокдаун бул жерде, бирок ошол замат ордунан туруп кеткенге жетишти. Акбар Абдуллаев өтө мыкты формасында экен. Ал эми Эрбол Жолдошбеков өзүнүн дымагын болуп көрбөгөндө көрсөтүп атат. Мындай темп менен 3 раунд толук аягына чейин таймаш болоруна шегим бар. Убактысынан эрте кимдир бирөө жеңип кетчүдөй сезилип атат. Карасаңыздар, ар бир сокку жок эле дегенде нокдаун жыттанат. Ар бир партердеги аракеттер муунтуп кетүүгө көбүрөөк жакын, ошондуктан бул мушкерлерден өтө көп нерсени күтсө болот. Дагы бир мына сол кол менен узаткан сокку өз максатына жеткен эле. Мына көрүнүштөрдү ушул жерде демек азыр бул эпизодду кайрадан байкап көрөлү. Мына карап көрсөңүздөр. Дагы бир рет өтө кубаттуу сокку демек ушул жерде орун алды. Дагы Акбар Абдуллаев демек ийгилик жаратты. Ал эми Эрбол Жолдошбеков өтө сонун таймашты өткөрүп атат. В этом бою, в первом раунде за 2 минуты 13 секунд нокаутом победу одержал Абдуллаев Акбар! На турнирдеги негизги фавориттердин бири Акбар Абдуллаев ошентип жарым финалга жолдомо алды. Эрбол Жолдошбековго ыраазычылык билдирели.